Урматтуу катчылары, мен ушул бир-эки мисалга токтолуп кетейин деп атам да. Биздин баягы иштеп жаткан ушул саналык тештирүүнү, элге кызмат көрсөтүүнү колго албай, кээде кайдыгер мамиле кылган органдар ишине токтолуп кетейин. Мына мен жакында Ички иштер министрлигинин мамлекеттик кызмат көрсөтүү борборуна бардым. Мен ушу Кашкар Астаканович жагында министр болушун айттым эле. Кашкар Астаканович, ушул УУДларда бүт республика боюнча мен соттолгон эмесмин деген справка алыш үчүн күндө очередте турат. Мен соттолгон эмесмин справка алыш үчүн, бир кагаз алыш үчүн. Андан башка көп кагаз иштери, справкалар берилет. Курал жарак боюнча. Ушул жерге да схема түзүп алышкан. Ушуну жойчу, бул жөнөкөй нерсе, бирдиктүү терезе киргизилечи деп мына сурандым эле. Мына ошол коррупциялык схемаларды мына келди, жетекчи көңүл бурду. Мына ошол азыр иштей баштады. Мына Бишкек менен Чүй ички иштер башкармалыгында бирдиктүү терезе түзүлдү. Электрон форматка өткөздү. Мурункудай очередь азаят. 400-дөн 700-дөн адам күнүгө ошол УУДларда бир мен соттолгон эмесмин деп кагаз алыш үчүн очередте турчу. Мына бул болгону 12 миллионго сомго жетпей каражат кеттиби? 11 миллион сом ашык каражат кетти. Туура, Казакстан. 8 миллион 900 миңге. Канча 8 миллион? 8 миллион 900 миң. 8 миллион 900 миң сом. Мына канча элдин убактын үнөмдөйт. И канча каражат үнөмдөлөт. Ошол справка алыш үчүн канча жолу келип, канча жолу кетип жүрүшкөн. Мына бул бир месел айтып атам. Мына азыр мамлекеттик кызмат, каттоо кызматы менен мына ушуга мен көп жолу айттым. Премьер-министрге да айттым, кийин да айтып аттым. Бул да мамлекеттик каттоо кызматында башында жакшы болду. Мына Догоев башында туруп, паспорт абдан проблема болчу. Билесиңер, кайерге барсак эл менен жолукканда паспорт маселесин койчу. Бул эми чечилди да, көңүл бурулду, мына чечилди. Эми да проблема бар. Бир 10% проблемасы калды. Бирок башка жагы калып кетти да. Эң кызмат көрсөтүүчү орган бул мамлекеттик каттоо кызматы. Мына айтып атам, мына транспорт каражаттан жана айдош курамды каттоо бөлүмүнүн ишин. Ушуну кылып коелачы бирдиктүү терезе. Эл ошол жерде кезекте турбай, автомат түрдө, автоматташты электрон формат түрдө алып кетсин. Мына ушуну кылышпады ушуну. Эмнеге кылбады? Эмне үчүн дегенде, ошол жерде ар кандай схемалар бар. Кече көрдүңөр да, Бишкек департаментинин баш кармалганы. Кечке иш кылбайт, эч кылбайт. Отурат, камерадан көргөзүп телевизордон, мен көрдүм. Отуруп алып, ошол схемадан келген акчаларды, каражаттарды топтоп коюп отурат. Ал өзү жалгыз кыла албайт да. Кандай кылат? Үстүндө жетекчилер аралашпаса, укук коргоо органдар аралашпаса, ал кандай жалгыз эч качан кыла албайт. Жалгыз. Энергеттерде. Мына алмаштыдык жагы жана ал ким дагы жаңы болгон жанакы? Фамилиясы ким эле? Жаңы болгон. Абдыкалыков. 6 ай болду иштегенде, барбы Абдыкалыков? 6 ай болду иштегенде, жылыш жок. Мен байкап турам баарын тең. Мурун кандай болсо, ошол боюнча жылыш жок. Сага караганда мурун ичинде жылыш болгон. Дагы эле баягы схема. Эмне үчүн бирдиктүү терезе түзбөйсүңөр? Эмне үчүн баардыгы тең? Мына бара тургандар, электриге керек деген жарандар барып туруп, бир жерден уруксат алып кетпейт. Бүт справка алып баардыгы артыңан ешип жүрөт баардыгыңардан. Кол коюп берип койчу деп. Керек болсо мамлекеттик органдар, кызмат көрсөткөн органдар мөөнөт кылып, бет убагында кызмат көрсөтүш керек. Ал сенин милдетиң, ошон үчүн айлык алып, ошон балашкан багып отурасың. Ал милдетиң сенин. Мына кээ бир жерге барганда, да жооп коюп тойго кетип калышат. Обед деген 2 саат кээ бир жерлерде. Сурабай атпайсыңар, отурат губернаторлор. Айрыкча областта, райондордо ошондой болот азыр. Республикада кээ бир министрлер агенттин баштагы эл кабыл албайсыңар келген кишилерди. Мына каттар келип атпайбы? 3 эсе көбөйдү мына каттар. Экинчи мисал, мына чек ара кызматы.
Мына туристті көбейтеміз дейді. Отыр. Туристер қанша көп келсе, ошонча қаражат қалады, салық түседі. Шарт түзүш керек та. Айтайын кеше бір мисалды. Мына мен қанша айтып отам, чегараны пограничный шарт түзүп беріп отабыз. Алы көбейтіп отабыз. Состав қызматкерлер көбейтіп отабыз. Кеше да берді, езгөні қысқартып дағы бердім бұларға мен. Езгөні қысқарттым. Көз ақыранан қысқарт өзімен. 83-ті бердім дағы. Жүз қанша болды. Шарт түзіп бердік чегараға. Жаңы салынды. Өткөрмө пункттар. Чоңғапқа Чалда бар, Ақжол шарты бар. Тоқмоқ, Кембұлында шарты бар. Қылғандарыңар кешекінде қылып отасыңар. Кеше бір шет елдің жараны кіреді бізге. 5 жашар қызы менен, 9 жашар қызы менен. Ал ұшыш керек екен Москваға Ақжолын өтеді. Москваға ұшыш керек біздің аэропорттан. Келет, барат, ұшырбай қойды. Не ұшырбайды? Сенің қызыңа неме басылып аптыр. Печат басылып аптыр, ұшпайсың. Аны бұл схема да бұл дағы. Аны ГКМ өткізіп береді. ГКМ алып жүреді да анысы немеге барады, чегараға. Барып немен алып шығады, жаңақыл. Өтті, өтпеді деп. Ошен 3 күн өтеді. Алып барып, гостиницаға кіргізіп қояды. Ал кішін 2 қызы менен, 5 қызы, 5 жашар, 9 жашар қызы менен. Чегара қызматы. Алып барып қояды. Ошол ойынша кемді оқу қорғаушылар айтқанда мен айттым, не деген неме деп, беспредел. Білгілеш бұл. Десе, құда шынды болып шықты. Құда шынды, ошол аэропорттан, ошол Ақжолға телефон чалып сұрап қойыш қиын ба? Бүгін сілер көбі болғандой, Қырғыз Республикасының Қауіпсіздік кеңесі санариптік трансформациялау концепциясын долборын қабыл алды. Бұл долбор келе жатқан 5 жылдық мөөнөткө қаралған. Бұл концепцияның ең негізгі мақсаты бұл біздің жарандарға комфортты шарт төсіп беру. Қызмат алу болуы, же башка жанагандай кандайдыр бир сатып алуулар болуы. Ошол менен бирге бул жанагы инфраструктуранын өнүгүү. Ар бир биздин деген өлкөбүздүн региондорунда сапаттуу интернет байланышы болуш керек. Ошонун негизинде жанагандай санариптик кызматтарды ишке киргизүү. Муну менен бирге жарандардын анын көндүмдөрүн өнүктүрүү, билим берүү тармагын жакшыртуу, анан жана экономикага технологиянын негизинде атайын секирик жасоо. Бул жерде биз жана белгилегендей, мисал катары айтсам, бул ички биздин жанагы атамекендик жанагы инновацияларды өнүктүрүү. Бул жерде болсо бизде жогорку технология паркы, аларга дагы ошол өкмөт тарабынан тиешелүү шарттарды түзүү боюнча иш-чара жүрөт. Андан тышкары Кыргызстанда жанагындай эл аралык региондук технологиялык трансфер аянтын түзүү. Бул жерде болсо азыркы убакытта бизде жеке тармак ийгиликтүү бул тармакты иштеп жатат. Мына мисал келтирип кетсем, жана 1С деген бизде атайын маалымат автоматташтырылган система бар. Бул жерде атайын бизде мындай тармак ачылып калды. Ал жерде дагы жанагы билим берүү тармагында тиешелүү ушул система менен аркылуу иште боюнча дагы окутуу жүргүзүп атышат. Бул жерде атайын ошо региондордо адистер пайда болгон. Алар баягы тиешелүү ошондой жанагында бизнес тармакта иштеген мекемелерге, мамлекеттик бюджеттик органдарга ошо системаны киргизип, анан көмөк көрсөтүп, карап жатышат. Ошондуктан бизде дагы ушундай тажрыйбаны эске алуу менен Кыргызстанда региондук ошондой аянтча түзүү. Негизинен ушул концепциянын максаты жана биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипович айткандай, жарандарга бизнеске елдің наразылығы саламат сақтау болды. Мемлекеттік қызмат көрсетумен саламат сақтауда. Және меншікті салыстырып жатады. Бұл жерде реформа болуш керек. Мен өткенде баштадыңар. Мына Бишкек бойынша тура алдыңар. Мен аны колдойман, ачык айтайын, аны тура кыскарды. Бирок ошол менчик больницаларда акча жүгүрүп атат да. Мемлекеттик больницаларда. Ошол акча чыгып атат да. Меншік ақшада, меншік компанияларда, больницаларда кассаға чуатса, биздегі ақшалар ашыққа шықпай, ошол жердеки чөтөнө чөтпай. Бул неме легалдашыш керек да. Ушуну легалдаштырсак, электронный форматы киргизсеңиз, медицина башкаруу системасында. Ошол акча өзүнө чыгат ушул жака. Ошондо мамлекеттен да көп каражат кетпейт. Ошол каражат менен эле ошол мамлекеттик кызмат көрсөткөн кызматтарды ошо менен жасасак болот. Силер ошол легализацияны жасагыла. Муну ачык айтыш керек да. Ошол болбой атпайбы? Муну бардыгына билесиңер. Менчикте киргенде кассага төлөйт.
айлықтар бөліштіріп қойған, ошо боюнча кызмат көрсөтөт. А силерде киргенден баштап чыкканга чейин төлөйт, кассага төлөбөйт. Ошонун үчүн акча легализация болбой, баары тең коррупциялап жатып калган баары тең. Ошону тездетиш үчүн силер кайра мына эң артта калып атасыңар. Буну тездетиле. Мөөнөт кыска. Силер ойлоп ала жаңы келди деп. Жаңы эски карабайбыз азыр. Азыр мөөнөт коебуз. Ошонун ишин аткаргыла бардыңар тең. Камсыздоо фондундагы бүт караш керек барын тең. Аерде деп ачык эмес, прозрачный эмес. Кагаз менен отурушат ал жерде дагы. Эң мүмкүнчүлүк кыргызыш ошо медицина камсыздоо фонду электрон форматка өткөзгөнгө эң чоң мүмкүнчүлүк ошодо бар. Аларда колунда каражат бар. Кылса болот. Ателеп кылбай атышат.